Шаардын ызычысынан чарчадыңыздарбы? Анда биз силерге Өзгөн шаарынын туугандар Жаңгакты айылындагы жайгашкан саламат эне Самал эс алуу жайын сунуштайбыз. Бул жерге баасына келе турган болсок туугандар, эң Кыргызстан боюнча минимальный цена туугандар 1,5 миң сом. 1,5 миң сомдун ичине эмнелер кирет десеңиздер, достор, 3 мал тамагы менен, 1 мал ысык чайы, наваты менен, анан туугандар 5 мал самал ичесиз. Кыскасы сиз жыргайсыз. Эң эле жакшы жерине келе турган болсок, мен артында турган 7 катар мына жерде коттеджди көрүп атасыз, достор. Условиялар негизи өттө сонун экен. Азыр мен бирөөсүнө кирейин, сизге жакшы кылып көрсөтүп коеюн. Эми туугандар, жүрүңүздөр. Азыр мынаны көрсөтө турган болсок, достор, ой, достор, бисмиллахиррахманиррахим деп мен бутту чечип туруп кирейинчи ичкери. Ой, достор, эки адам бемурам ушул жерге батат. Эми көрпө төшөктөрүнө келет, аккуратный үтүктөп эч кандай жерине тырышы жок, сонун кылып коет, достор. Апакай, жакшынакай, бул жерде жумшак балыштар менен кез. Анан кроваттарына отура турган болсок, аябай жумшак, сонун экен го. Мына ушул жерде сиз отурасыз, бул жерде досуңуз же жакын адамыңыз менен сиз. Анан мынтип бул жактагы жаратылышты карасаңыз туугандар, мына жерден аябай сонун көрүнөт экен. Бул жерге жарыктандыруу келген туугандар, кечүүсүн жылуу дагы болот экен, сонун экен. Анан мондай караңыздар, көрдүңүздөр, мынакей свет жанып атат. Зарядка сая турган сонун желилеринен бери бар экен. Достор, кыскасы өтө сонун экен. Так, жалпысы бул жерге келгенде 7 коттедж деп айттык. Ар бирине 2ден адам батат. Пара болуп келсеңиздер же достордон келсе зор болот экен, достор. Анын айланасына жакшынакай алып туруп, мондай тротуарларды кылып, стачкаларды куюп коюптур. Эми достор, коттеджге эс алып туруп, мондай болуп чыкканда мына жаратылышты караңыздарчы. Ушундай кооз, сонун жерге келип эс албаганда, достор, сиздер кайсыл жерге келип эс аласыздар? Айтыңыздарчы. Коттеджден чыккандан кийин, достор, мына ушул жерде самал чыккан. Ананда жаш балдар ойноп жүрөт, көрдүңүздөрбү? Ал ата-энелер менен келип ушул жерде самал ичип атат үйдө жакта. Анан туугандар, мына ушул лестница менен бир аз түшүп барганда эле сиздер бул жакта да эс ала турган жерлерди азыр көрсөтүп беребиз. Ушул лестница менен бир аз түшүп келесиздер, достор. Түшүп келгенде дагы бир сонун болгон жерде эс алуу жайлар бар, достор. Көрүңүздөр, эки тарабы да тең. Достор, азыр ушул жердин основатели сиздер келгенде тосуп ала турган, мен азыр эжебизди чакырайын. Эже, келиңиз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасыздарбы, кыйналбай? Элге кызмат кылып атасыздар. Дага шүгүр. Баасы дагы сонун экен, 1,5 миң сом экен. 3 мал тамак экен. Анан 5 мал самал берет экенсиздер. Бээнин сүтү сонун экен го. Андан бизди бир катар бул жактан тааныштырып өтсөңүз, эжеке. Жүрүңүздөр, достор. Биринчи мына ушул жакка келет экенсиздер. Келгенден кийин бул жерге канчадан батат, эже? Азыр комнатага 3төн 4төн батат. Аха. Бул жака 10 адам батат. Жалпысынан мына ушул жака 10 адам батат экен, Охо. Достор, ремонтторду бир катар өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей ремонттору жакшынакай, жарыктандыруулары менен жулуу, жумшак, салкын. Баягы шаардын ызычысынан чарчап келгенде ушул жерге эс алсаңыздар болот экен. Анан көрпө төшөктөрдү айтып өттүк, достор. Апакай өзүнүн холодильниктери бар экен. Бул кандай холодильниктер? Кичинекей сонун холодильник коюпсуздар, продуктыларды да койсо болот экен, Анан жанагы 1,5 миң сомдун ичинде продукталары бардыгы ошонун ичинде, Ошонун ичинде. Жатаканасы, Хоп. продуктусу, ошо 3 мал тамагы, Аха. 5 мал бээнин сүтү, баары ошо 1,5 миң сомдун ичинде да. Соң кылыпсыздар го, эже. Ой, бул жерде телевизор кылып, телевизорду да кылып коюпсуздар, Зериккендер болсо телевизор көрүшөт экен, Ой. Жакшы, катар. Зор экен. Wi-Fi барбы? Бар. Өчпөйт Wi-Fi, Жок. Анан эже баягы аябай ушул жерге келгенден кийин, чарчап калгандан кийин, тердегенден кийин кайсы душ барбы? Душ бар. Кайсы жакта душуңуз? Мына жакта азыр көрсөтөм. Канекей, достор, азыр мына ушул жакта душ бар деп азыр эжебиз айтып өттү. Мына менимче мына ушул эшиги окшойт. Азыр мен көрсөтөйүн, достор. Мынакей, караңыздарчы. Эже, ремонтту келтирип коюпсуздар го мунун үчүн. Дага шүгүр, жакшы. Сонун кылыпсыздар, Ысык суу музаксы дайым чыгып турат. Свет өчпөйт. Свет өчпөйт. Жан чачында эле бир нерсе болуп эле өчүп калбаса өчпөйт. Аха. Аристон бар экен, Аристон бар. Баягы кийим кечен кир болуп калса, мына стиральный машинага жууй беришеби? Жууй беришет. Ой, достор, караңыздарчы. Достор, анан эже, мынабы суу бул кайсы жактан келген суу? Булактыкыбы бул, Канакей, ич көрөлүчү, достор. Негизи айылдын булактын суусу өзү башкача болот да, негизи. Бул токтоп калбайбы? Жок, токтобойт. Кышын жайын токтобойт. Дайыма? Дайыма чыгып турат. Бул жерде спортсмендер да бар окшойт, Ооба. Баягы келген кардалар үчүн бир аз болсо да денени чыңдап, турникке тартынып, бурс ойной турган жай экен да. Буну ким кылды? Ошо жолдошум жасап койгон, усталарга жасатып койгон да. Сиздин Зериккенде ойноп турушат. жолдошуңуз? Өзү кичине ушундай спорт жагынан бар да. Анда дадил киши экен. Анан достор, бул жерде дагы ушул жерге бир 10 адам батат дедиңиз, 10 адам батат экен.
Бул жактан чыккандан кийин өзүнүн жакшынакай болгон качелеси бар экен. Мынакей достор көрдүңүздөр. Жерге отуруп эс ала берсе болот. Сонун экен да. Анан караңыздарчы, аябай сонун мындай коо сулуу жерде жашайт экенсиздер го эже. Жакшы, Кудайга шүгүр. Таза аба, Аха. коо жер, жакшы эле. Адресин бир катар сиз да толук айтып өтүңүзчү. Өзгөн району, Аха. Жаңакты айылы. А, Машиналар келет, любой машина келе берет, жолубуз жакшы. жол негизи биз өзү да келдик. Таксимен да Көрдүңүздөр, келсеңиздер. жакшы Ооба, эле жол экен. жакшы экен негизи, асфальт экен, жеңил машиналар дагы келет экен. Тико менен да келсеңиз болот. О, мынакта Тико зор экен. Бул жер эже чай ичип отура турган жерден экен, Чай ичип отура турган жер. Баягы Жаш өтүп калган абалар, эжелер, кампир чалдар көбүнчө ушул жерге отурушат, анан столдорго отурушпайт. Ушул жерге отуруп эле чай ичишет да. Охо, баягы 3 маал тамакты, 5 маал бээнин сүтүн, 1 маал набат кошулган чайларды каерден мына жерден ичип кетчүбү? Ушул жерден ичишет. Охо, примерно эже бир келгенде канча адамга чейин кабыл аласыздар? 20-25. 20-25 болгондо сиздерде жаш экен мындай көп эмес экен, Жок, көп эмес. Көп болсо да кызычуу болуп кетет. Кыйналып дагы, алар тейлеш дагы бар да. Анан болот бизге 20-25 болсо. ажатканага келе турган болсок, барбы? Ажатканалар бар. Женский, мужской ажатканалар бар, баня бар. Бунун ичинде дагы Арстон бар. Кайсы? Бул жакта дагыбы? Ооба. Достор, мына ушунун ичинде баня кылып дагы иштесе болот экен. Анан Жаап бер десин, жаап беребиз. душ Арстон бар. Айрстон бар экен, бул куттан экен, бирөө жайын бар окшойт. Ачпай эле коелу достор. Мынакей достор, ысык суубуз дагы дайым чыгып турат экен. Достор көрдүңүздөр, анан эң жакшы жерине келе турган болсок, көпчүлүк эс алуу жайлардачы эже жанагы женский, мужской туалет бир болот да. Жок, бизде башка. Бул женский, ана жерде мужской бар. Сонун экен го. Чөтөрдө бар. Өйдө жакта дагы бар, коттеджде. Өйдө жакта дагы бар, коттедждердин жанында дагы. Өзүнчө бар. Сонун экен, мына үстүлөрдөн бери арка кылып, жакшынакай кылып жаап коюптур. Эже бул жакта дагы тейлейсиздерби? Канчадан батат бул жака? Бул жака 10-15 адам батат. 10-15 адам. Клиенттер бар, ооба. Азыр ичинде клиенттер барбы? Ооба, клиенттер бар, тартпай эле койсун. Ооба, тимиле коелу, тоскоолдук жаратпайлы. Бул жакчы. Тамак аш бышырабыз. Кана жүрүңүздөр, сиз келген кардарлар үчүн кандай жерде тамак аш бышырат экенин көрсөтүп коелу достор. Достор, жалпысынан мына жерге келе турган болсок, 3 очок деп айтсак болот экен. Канчалык казандар эле булар? 100 бар, 80 бар. Чайды самор кайнап бересиздерби? Неге ширин болот десе ушул жерде кайнаткан да чайыңыздар, Сонун экен. Мына ушул жерден кааласа өздөрү деле тамак кылам десе, кылып жесе болот, Газ бар. Аха. Газдар бар, плита. Охо, жүрүңүз эже. Достор, баягы бээлерди азыр сурайынчы. Бээлер каякта эже, каяктасыз? Бээлер каякта? Чорок жакта, өйдө жакта салат да. Мына ушул жакта азыр баягы келген Отоп жүрүшөт. кардалар ушул жерде азыр самал ичип отурушабы бизди күтүшүп. Ошол жакта отурушат. Анда ошол жака баралы. Самал ичип аткан агалар менен, чоң ата чоңдер менен дагы бир катар маек кылалы дагы. Ошол жерден видеону жыйынтыктайлы. Кандай дейсиз, Макул. Достор, биз менен бирге болуңуздар, видеого лайк басып, достор менен бөлүшүп отуруңуздар. Биз айтып аткан самалдын ушул жерден бээне саап, анан ушул жактагы биздин келген кардарларга жакшынакай кылып бээнин сүттөрүн соңго саап беришет экен. Мынакей. Эже сонун саап атасыз го. Негизи жеңишек айтып өтсүңүзчү, сиздерде канча бээлериңиз бар? Бизде 7 бээ бар. 7 бээ, бээлериңиздер мындай караганыбыздан артта турат, баары тең байланбайт, тушалбайт экен, ээн эркин жүрөт экен, Бош жүрөт. Мынакей достор, жүрүңүздөр. Эми кружкалар таяр бул жерде. Анан бул жерде катар биздин эжелер, чоң апалар, улуңуздар ким? Аба, кандайсыз? Зорсузбу? Иштериң жакшы? Кандай, жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Эс алуу жай кандай экен, саламат эне? Эс алуу жай сонун экен. Жактыбы сизге? Жакты. Канча күн болду келгениңизге? 5 күн болду. 5 күндөн ушул жактасызбы? 5 күндөн бери. Канча мал самал ичип атасыз? 5 мал самал берет, 3 мал окат берет. Бир мал чай берет экен. Ha. Бир малда чай берет экен, Ал чайды да ичип атасызбы? Чайды ичип атабыз. Жакшы экен. Мынакей достор, азыр самалды алып келип берди. Аба, алыңыз. Канай? Бирден алыңыз. Сиз да алыңыз. Азыр биз самал ичебиз. Эже кандайсыз? Жакшы. Эс алуу жакшы өтүп атабы? Эс алуу аябай көңүлдөгүдөй өтүп атат. Бул жер өтө сонун жер экен. Абасы таза, суусу таза, таза кымызды ичип атабыз, таза сүттү ичип атабыз, самал ичип атабыз. Сонун жер экен. 5 күн болду бул чалым бул кожайын. Чалыңыз бул жак. Жигитиңиз. Экөөбүз ооба. 5 күн болду келгенибизге. Оокатты сонун
жасап берет экен. Сонун экен. Болу ушунчалык даамдуу мына келиндин. Рахматыбызды ичкен сайын айтып атабыз. Узартып дагы бир 5 күн Дагы жасап кеттиңиз эми. Жок, аны болот 5 күн 10 күн болот. Дагы андан ары дагы узартсак Сонун. атабыз. Буюрса да кийинчи да келиңиздер, а? Кудай кааласа. Бак, рахмат силерге. Аба, кандайсыз? Сиз кайсы жактан келдиңиз? Айтыңызчы. Мен Карасу районунун Жаңарак айылынан. Аха. Мына немесini жакты ушул жерлер. Аха. Анан бул жерде тынч экен, жашап өткөндө жакшы отуруп, эс алганга жакшы экен, природасы жакшы экен, абасы таза, жакшы неме болот экен. Сүтүн ичип атабыз жакшы, сүт жагып атат. Анча-мынча жүгүртүп коюп атат, тазалап иштерди. Ооба, тура эле. Ал болуш керек да сөзсүз. Жакшы. Жакшы экен. Жакшы. Сунуштайса бардыгына. Сунуштан ушул жерге келип, эс алып, süt içip ketkire de aytamın. Kelиш керек, söz айтасыз. kelиш керек болып жатат. Сон. Көпчүлүк болсо келип эс алып, ушул жерде сүт içip кетсе деп сунуштайм мен деле. Мынакей достор, эжелерибиз айткандай келиңиздер, эс алыңыздар. Саламат эне эс алуу жайында бул жерде самал ичсеңиздер болот, эс алсаңыздар болот. Кайсыл жака? Бул жакабы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Сиз каяктан келдиңиз? Оруско окшош экенсиз го? Биз Бишкектен келдик. Бишкектен келдиңизби? Баардыгы сизге караштуу ушу кичинекей балдар. Эки кызым, бул жагы эжемдин Аха. балдары. Бул уже экинчи жыл ичип атабыз. Биз былтырда келип ичип, кышы менен оорубай балдарым аябай жакшы болуп чыгышты. Анан быйыл да келип, бүгүн экинчи күн ичип атабыз. Бул ошондо самал кичинекей ушул жаш балдарга дагы жакшы экен. Ооба, Сонун кышы экен менен да. иммунитеттерин көтөрүп, кышы менен оорубай жакшы. Грипп болбой, Грипп тынч жакшы чыгышат да. да. Сон Бишкектен келипсиз да, сизге Ооба. жагып ата канча күн болду келгениңизге? Бүгүн келгениме 5 күн болду, бирок негизи бул жерде ичип атканыбызга бүгүн экинчи күн болду. Бүгүн экинчи күн болду. Баардыгына сунуштайсыздарбы? Ооба, Сиздер Кыргызстан боюнча көрүп атышат баары тең. Ооба, мен негизи ушул жердин кызымын, апамдардын кошунасы Аха. булар. Анан Бишкекке турмушка чыккам. Жакшы, жакшы. Баардыгына сунуштайсыздар, а? жакшы. Жакшыбы? Сен анча сүйлөй албайт окшойсуң, а? Сага кандай жагып атабы? Ооба. Молодец. Камераны карап сүйлө. Милена сен де. Кимде? Милена. Ким? Милана? Сен сүйлөп кой, София. Сизге жагып атат де, ичип атабыз де. Кана? Кыскасы Софияга жаш балдарга жагып атат. Эң башкысы кичинекей жаш балдарыңыздар менен, анан неберелериңиздер менен келсеңиздер жакшы экен. Эже, сиз бени шыкылдатып укмуш сайт экенсиз го? Бир күндө канча бени салып коесуз? 5 бе? 5 бени салып коесуз, колуңуз тартып көрбөсүн. Колуңуз берекелүү колдордон экен эже. Рахмат. Жеңиш ака. Келиңиз ака. Экөөбүз видеону эми жыйынтыктайлы. Концовка кылалы эми, убактан көп албайлы. Ака, иштөө убактыңыздар, дагы бир катар бизди кантип таап келишет, баалар жөнүндө сиз да кошумчалап толуктап коюңуз. Ушу биз эми семасын ушу 1,5 мыңдан дедик баасын. Аха. 1,5 мыңдан келип ичип, эс алып кетсе болот. Ушу биз эми ушу элдин талабына ылайык кылып эле ушу арзаныраак кылдык. Жакшы кылыпсыздар. Болсо болсун, эл үчүн болсун депсиз да, Жеңиш ака? Ден соолугун чыңдап кетсе эле, Сонун экен. Достор, рахматын айтып кетсе эле болду бизге. ыраазы болуп кетсин, а? Ушул жерге көпчүлүк адамдар келе берсин, клиенттер үзүлбөсүн, көпчүлүк дартына даба таап кетсин, а? Жеңиш ака. Биз туугандар толук маалыматты Жеңиш акабыздын, эжебиздин телефон номерлерин жазып коебуз. Мына ушул жактан толук маалымат алсаңыздар болот. Анан видео сиздер үчүн пайдалуу болгонсо, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Достор, негизи кооз жеркен биздерге саламат эне, самал эс алуу жайын баардыгыңыздарга сунуштайбыз.